кутмандуу кечиңиздер менен Түз эфирде күндөмий маалыматтык программасынын толукталган чыгарылышы. Студияда мен Адина Байышбекова, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышыңыздар. Мурдагы ички иштер министри Молдомуса Конгантиевдин сөөгү Бишкектеги алаарча көрүстөнүүнө жерге берилди. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнатына бир нече мамлекеттик жетекчилер жана маркумдун жакын саналаштары катышты. Алматы шаарындагы башаламандыкта кармалган кыргызстандык Викрам Рузахунов менен Чопонбек Сыдыков кыйноого кабылышкан. Бул тууралуу Кыргызстандын акыйкатчы аппаратынын жетекчиси Аскат Азарбеков билдирди. Бишкек жарык муниципалдык ишканасынын жооптуу кызматкерлерине карата кылмыш иши козголду. Ишкана мамлекетке 27 миллиондон ашуун зыян келтирген. Өзбекстанда ооруканадагы жарылуудан 56 жаштагы кыргызстандык аял каза болгонун 14 февралда Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдирди. Кыргызстанда 14 февралга карата коронавирус 46 адамдан аныкталды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги билдирет. Маалыматка ылайык анын ичинде Бишкек шаарында 31, Чүй облусунда 4, Ысык Көл облусунда 7, Жалал Абад облусунда 2, Баткен облусунда 2 адамдан илдет табылган. Акыркы суткада 236 адам илдеттен сакайып чыкты, 3 бейтап каза болду. Бүгүнкү күндө стационарда коронавирустан 485 бейтап, амбулатордук түрдө 2119 адам дарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 200.066 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 192.971 киши айыгып чыкса, 2.930 адам каза болду. Мурдагы ички иштер министри Молдомуса Конгантиевдин сөөгү Бишкектеги алаарча көрүстөнүүнө жерге берилди. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнатына министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев, ички иштер министри Улан Ниязбеков, жогорку кеңештин депутаттары жана маркумдун жакын саналаштары катышты. Белгилүү болгондой, Молдомуса Конгантиев 12 февраль күнү 63 жаш курагында көз жумган. Бүгүн Бишкек шаарында мурдагы ички иштер министри Молдомуса Конгантиевди акыркы сапарга узатуу зыйнаты болуп өттү. Маалым болгондой, Конгантиев 12 февраль күнү 63 жаш курагында көз жумган. Молдомуса Ташполотович бүткүл өмүрүн ички иштер органдарына арнап, элибиздин тынччылыгын сактоодо, кылмыштуулук менен күрөшүүдө жана коомдук тартипти сактоого чоң салым кошуп келгенин бардыгыбыз жакшы билебиз. Молдомуса кесиптешибиз менен сыймыктанганбыз жана кесиптешибизди жаркын элесин дайыма эсибизде сактайбыз. Коштошуу зыйнатына УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, башкы прокурор Курманкул Зулышев жана башка маркумдун жакын саналаштары жана кесиптештери катышты. Өтө өкүнүчтүү. Экс-министрге тыңыраак дарыланганга убакыт дагы, кепилдик дагы бере албадык. Шарт да түзүп берген жокпуз аттыңай. 2010 жылдан бери 12 жыл өттү. Көптү көрдүк, көккө көзүбүз ачылды. Элге кел бир келет, жерге кел бир келет. Элге кел келгенде бир туугандай биригет. Жерге кел келгенде тоосуна буудай эгилет дейт. Келгенибиз келген болсо, мындан ары Молдомуса Ташполотовичти, патриот азаматтарыбызды садага чаппай, ар бир жараныбызды сактап калышыбыз керек. Молдомуса Конгантиев 1958 жылы Жалал Абад облусуна караштуу Майлуу Суу шаарында туулган. Кыргыз мамлекеттик университетинде укук таануу адистиги боюнча билим алып, ички иштер органдарында 1979 жылдан тартып иштей баштаган. 2005 жылы Бишкек милициясын, 2008 жылдан 2010 жылга чейин ИИМди жетектеген. 2010 жылдагы өлкөдөгү коомдук саясий окуялардан кийин кызматтан кетип, мамлекеттик жана саясий иштерге аралашкан эмес. Ташиев, Камчыбек жазыптыр, менин чарчаган астанымды. 12 жылдык биздин турмушубузду Камчыбек Кыдыршаевич бир сөз менен бардыгын жыйынтыктап койдуңуз. Эми ойлодум эле, мына акыйкат, чындык, жакшылык күндөр биздин үй бүлөгө келди го деп. Эми жакшы күндөрдө ушу жакшы жашаган жаш адамдардай жашайт го деп
Мына ошол тилегибизге да жетпей калдым. Маркумду акыркы сапарга узатууда кабыргабыз кайышып, кан жутуп турабыз деген санаалаш достору да Конгантиевдин өзгөчө адамдык сапаттарын жана өлкө өнүгүүсү үчүн жасаган ак эмгектерин төмөнкүчө эскеришти. Курчтугунан бирөөнү капа кылып койгон болсо мен досу катары кечирим сурайм. Но ички дүйнөсү, жүрөгү арстандыкындай эле. Баарыбыз батат эле ага. Элин жакшы көрчү. Ар бир адамда ушу күйчү акыркы костюмуну чечип бергенге даяр эле. Конгантиевдин сөөгү Бишкектеги Аларча көрүстөнүнө коюлду. Эске салсак, 2021-жылы январда анын жубайы Базаркүл Нурбаева да каза болгон. Маркумдун артында бир уулу жана бир кызы калды. Гүлдана Момунова, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары. Бажы кызматы суммасы 1 миллион сомдон ашуун контрабандалык жүктү аныктады. Бул тууралуу ведомствонун басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык Түндүк темир жол бажасынын кызматкерлери УКМКнын кызматкерлери менен биргеликте Аламедин бажы темир жол станциясында Кытайдан келген контейнерден спорттук буюмдар табышкан. Ведомстводон белгилешкендей, жүк бажылык тариздөөдөн өткөн эмес. Алдын ала эсептөө боюнча төлөнүүчү бажы төлөмдөрүнүн суммасы 1 миллион 55 миң 885 сомду түздү. Алынган материалдар Кыргыз Республикасынын мыйзам алайык кароо үчүн башкы прокуратурага берилген. Бишкек шаарык муниципалдык ишканасынын жооптуу кызматкерлерине карата кылмыш иши козголгонун башкы прокуратуранын басма сөз кызматы кабарлады. Расмий маалыматка караганда, ишкананы текшерүү учурунда товардык материалдык баалуулуктардын жетишсиздиги аныкталып, анын чыгымы 27 миллиондон ашуун сомду түзгөн. Прокуратура кызматтык абалын кыянат пайдалануу, ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же коротуу беренелеринин негизинде иш козгоду. Тергөө уланууда. Чүй облусунун Аламүдүн райондук прокуратурасы тарабынан Маевка айыл өкмөтүндө жер мыйзамдарын бузуу фактысы аныкталды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык прокурордук текшерүүнүн жүрүшүндө Маевка айылындагы 5,8 гектар жер тилкеси мыйзамсыз түзүлгөн келишимдин негизинде шектүү жарандын жеке менчигинде берилип кеткендиги такталган. Аталган жер тилкесин мамлекетке кайтаруу максатында көзөмөл органы тарабынан сотко до арыз келтирилип, толук канааттандырылды. Прокурордук чара көрүү актысынын негизинде 25 миллион 2255 сомдук 5,8 гектар жер тилкеси муниципалитеттин балансына кабыл алынды. Бишкек шаарында жайгашкан Акжар конушунун трансформациялоо иштеринин жүрүшүндө тургундарда эки ажырым пикир жаралып, аталган ишке жооптуу конуш башкармалыгы элге так маалымат бербей, негизсиз акча жыйноо болуп жатат деп кооптонушууда. Мындан улам конуштун башкарма өкүлдөрү мындай күмөндүн эч кереги жок экендигин айтышып, бардык процесстер мыйзамдуу жана келишимдүү түрдө аткарылып жатат деп белгилешүүдө. Бирок буга макул болбогон айрым конуш тургундары арыз аркылуу укук коргоо органдарына кайрылышкан. Кененирээк кабарчыбыз сөз кылат. Борбордун жака белинде жайгашкан Акжар конушун трансформациялоо маселеси бир топ убакыттан бери чечилбей келүүдө. Бирок өлкө башчысы Садыр Жапаров тарабынан мыйзамсыз басылып алынган конуштарды документтештирүү чечиминен кийин токтогон иш кайрадан жандана баштаган. Шаарга карап турган бүгүнкү күндө бардык жаңы конуштардыкы мыйзам менен жогорку кеңеште каралып атат. Ал дагы чечилет. Кудай буйрса апрель майга чейин бүт баары чечилет. Кыргызстан боюнча мына губернатор угуп турасыңар, башка акимдер, айрыкча ушу чүйдүкү акимдер бардыгыңар, чүйдүн райондун жетекчилери. Бир дагы Кыргызстан боюнча тех паспорты жок, кызыл китеби жок үй болбош керек. Полностью ревизия кылып чыгып, бардыгын чечип беришиңер керек. Бул маселеден соң конуш башкармалыгы маселени тез арада чечиш максатында тургундар менен биргеликте аймактын топосъемкасы жана курулуш схемасын чийдирүү үчүн 2000 сомдон чогултуп, акчаны көзөмөлдөөчү атайын комиссия дагы түзүшкөн. Ушул чогулушта мына протокол менен кармап отурам. Элдер 2000 сомдон чогултууга макул болду. Эмне үчүн 2000 деген суроо болот. Схема застройка үчүн деп так маалымат берилген. Анан бул жерде мен акча каражатыны кармабаймын. Атайын комиссия түзүлдү. Комиссиянын председатели бар, мүчөлөрү бар. Көчө башчылар өздөрү жоопкерчиликке алды мойнуна. Биз акчаны топтойбуз. Сен договор түзүп бер, биз ошол жерге барып өзүбүз дагы бир сыйра сүйлөшүп акчасын төлөп беребиз деп колдорунда квитанциясы да жүрөт. Бирок айрым тургундар атайы элдик көзөмөл түзүшүп, укук коргоо органдарына кайрылып, мамлекет тарабынан акысыз жасала турчу ишке негизсиз акча жыйнап жатышат деген жүйөө менен буга дагы каршы чыгышкан. Арыздар бул
биздин чыр башталгыч акты эле 300дөн ашык арыз түшкөн экен Сүйүн Мырзахматовдун атынан. Ошол арыздарды прокуратура өзү көтөрүп, кайрадан немени архивден ачып, ошентип атат да. Бул жерде арыздар эпага эле түшкөн экен. Райондук милициянын деңгээлинде булар жабылып келген да, каралбай келген. Эмне үчүн каралбай келгени да аныкталып атат азыр. Милициялардын үстүнөн иш козголот. Акимдин акыркы берген интервьюсунда айтып атат. Биз деген Госрегистр, топосъемканы башканын баарын карызга деле кылып бермекти. Акимдин дагы бир башка журналисттерге берген интервьюсунда. Булар өздөрүнчө эле шашып, жанталашып эле чыгарып акча топтоп ийишти деп атат. Мен акча топтой деп айткан эмесмин деп. Акимдин сөзүн ошол экенден барып так алгыла интервьюну. Ушу топосъемканда башканын баарын мамлекет тарабынан жазалып, биз документте аларды эле ошол госуслуга катары алардын кылганына ар ким өзүнчө акча төлөп чыгарып алмакпыз. Мындай колмо-кол топтогон акчага мен каршымын. Окуядан кийин сурактарга улам чакыртылып, жүргүзүлүп жаткан иши токтоп турган конуш башчылыгы жана бир катар тургундар абалга тынчсыздануунун кереги жоктугун, топосъемка менен схема чийдирүүгө азыраак каражат керектелерин белгилешүүдө. Топосъемканы тартуу үчүн бекер эч жерде мен тапканым жок. Мамлекеттик топосъемка тарткандар кымбат тартат экен. Гектарыны 12.500дөн экен. Анан частниктер бар экен, частниктер алар арзан тартат экен. Себеби мамлекеттикиде единый тариф муну кыскартпайт экен, ага кошпойт экен. А частниктерде болсо өзүнүн тиешелүү баягы налогун төгүп мамлекетке, анан өзүнүн кичине баягы кеткен расходу менен ушундай элге бир жардам кылганга мүмкүнчүлүктөрү бар экен. Конушта түзүлгөн кырдаал тургундардын түшүнбөстүгүнөн келип чыгып, мыйзамдаштыруу ишин алдаганча солгундатып салгандыгын айткан жергиликтүүлөр мындай учурда ызы чууга алдырбай, ансыз дагы көйгөйү көп конушту ынтымакта мыйзамдаштырып, башталган ишти мыйзамдуу негизде талаш тартышсыз аягына чыксак деген ойлорун ортого салышууда. Алишер Асанов, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары. Бүгүн Ош шаарынын Кара Суу көчөсүндө мыйзамсыз жайда соода жүргүзгөндөр наразычылыкка чыгышты. Алар жерди ижарага берген Хикмат Абдуллаев тарабынан басмырлоолор, коркутуулар, зулумдук орун алууда деп айтышууда. Ушул тапта ишкердин 47 соток жерин 800 жаран ижарага алып пайдаланат экен. Кайрылгандар Абдуллаев базарга айланган ак бууранын боюн бүт өзүнүкү кылып, кызыл аймакта соода кылгандардан бери акча жыйнап жатканын билдиришүүдө. Бул маселе боюнча кабарчыбыз Асель Сыдыкова жерине барып таанышты. Ол наоборот мени коркутуп туруп, акча берип сени оштон жок кылам, мына бuyt. Же болбосо түрмөгө киргизип туруп, өмүрүңү түрмөдө өткөзүп коем деп, мына ушул киши коркутуп келет дайым. Эми кайра үстүмдөн арыз жазып атат, кайра мени коркутту деп. Болсо мына видеолору бар мынада, мына турат. Эми ошон үчүн мына ошо Жасур Азимов деп айтып келет. Жасур Азимов мындайча айтканда кайнысы болот экен. Ошол 2 миллиондон акчаны алып туруп, бүт иштерди ошол жабат экен. Эми мыйзам алдында ошо Жасур Азимовдагы ушул Абдуллаевда ушул жерлерди бүт мыйзам алдында аныктап текшерип туруп, ким жоопкерчилик болсо ошол түрмөгө тыгылсын. Чогулгандар Ош шаарынын так ортосунда жайгашкан Ак Бура дарыясынын боюндагы Кара Суу көчөсүндө соода сатык кылышат. Алар жерди ижарага берген Хикмат Абдуллаев тарабынан кысымга калып жатканын билдирип чыгышты. Айтымдарында Абдуллаев базардагы жерлерди мыйзамсыз жеке менчикке алып, мында иштегендерден акча жыйнап чөнтөгүн толтуруп жатыптыр. 50-15 базарга караганыңыздачы? А буга караганда 2000 деле аз болуп атат дагы. Мага 2000 аз деп айтпастан мен күрөшүп атпайбы? Заочный. Сен кетишиң керек, сен эч кимиң жок, сен кимсиң берди деп. Мен мени Жасур коргойт, мени Сүйүн Абдуллаевич коргойт. Сенин кимиң бар дейт. Бул жерди өзүңүздөр көрүп турасыздар, дарыянын бою да. Дарыянын бою бул суу коргоо зонасына кирет. Бул жер жеке менчикке берилбейт. Бирок кандайдыр бир жолдор менен ошол Абдуллаев деген жаран бул жерди жеке менчиктештирип алган. Биз бүгүнкү күндө ошол башкы прокуратурага чейин бардык, шаардык прокуратура, областтык прокуратура, башкы прокуратурага чейин барып арызданып атабыз. Бул жер мамлекеттин жери, бул жерди жеке менчиктештиргенге болбойт. Мыйзам тыюу салган. Бирок ошол менчиктештирип берилип калган болсо, мыйзамсыз менчиктештирилгенби мамлекетке кайтаргыла деп биз прокуратурага кайрылып жатабыз. Арыздангандардын катарында Ош көчөсүнүн тургуну Жамалдин Мирзамуратов да бар. Ушул тапта анын турак жайынын жерин Хикмат Абдуллаев тартып алуу максатын көздөп жаткан айтылды. 10 жылдан бери соттошуп келе жаткан жаран өлкө башчыбы Садыр Жапаровго кайрылды. Кошуналарым экен 10 чакырымда үй бөлө, мына жерде бак кылганбыз. 2008 жылы Абдуллаев бизди сотко берип,
Ма жерлерибиз красный линияда, су коргоо зонасында деп, мана бактарды баардык дарактарды кесип, мана азыр мэрге чоң кылып канализациянын үстүнө торговый центр куруп алды. Эми шуну айтсам, постоянно мени үй бөлөмгө асылат. Мени өзү жашап аткан жерим 2 соток. Мени атамдан кийин мана азыр үйдө акам менен мен жашайм. Акам инвалид, жүрө албайт. Эми мени 7 балам бар. Машерде навачылык кылам, тиричилик кылам, базарга нан алып чыгып сатам. Şu bilen күн көрүп атам. Bir yılda özü de şu sözü süylöp mana bir iki жол телевидениялардан чыгып айттык, майырлар мындай мыйзам сегеленип кетти десем, эми менге азыр айтып атат ки, сен жа үнүңдү өчүрөсүң, болбосо үйүнү бузасың деп, мени үйүмү буздурганын 5 жолу комиссия алып келди. Жалпысынан Хикмат Абдуллаевдин 47 сотук жери бар. Аны 800 адамга, айына 30 миңге чейин ижарага берип келет. Ал өзүнө коюлуп жаткан айыптарды четке кагып, жогорудагы маселе боюнча буларга токтолду. Соттун чечимин аткарбай атат, бийликтин постановлениясын, мэриясын аткарбай атат, прокурордун сүйлөшүн дагы аткарбай атат. Мана жерде бардык документтарым бар. Бу мыйзам чегинде менин менчигим. Мен кааласам коем, кааласам алып салам. Менге азыр буларды арендасы дагы керек эмес. Буларды берген акчасы hem керек эмес. Эл үчүн мен буну курганмын. Пожарный машина өтсүн, скорый машина өтсүн. Agar da hazır. Абдуллаев элик кылган 47 сотук жер мыйзамсыз. Акбуранын жээгинде соода саатык жүргүзүүгө да болбойт. Азыркы тапта бул боюнча юристтер иш алып барып жатканын Ош шаарынын вице-мэри Жасур Азимов билдирди. Мостта строительный нормада эч кандай мостта андай соода түйүн болбош керек. Ал киши арыз жазып атат, ошол жерди бошот бергиле деп. Эми эл экен да эл менен иштеш кыйын болуп атат азыр. Алар чыгарсак, изучу кылып менге башка месте тап бер, башка месте берсек, ал жерге барбайм дейт экен. Эл экен да ошондой маселе болуп атат азыр. Бирок ошо именно мост үстүдө турган соода түйүндөр мыйзамсыз алар, мындайча айтып коеюн мен силерге. Анан бериги эл менен сотташып аткан, ошол жерде Ошская көчөсү бар. Эски маалле бар, мындай Гилем базарга чыгып кеткен маалле. Алар дагы сотташып атат бул киши мененчи. Ошо ал киши Акбуран жээгини полностью меники деп жүрөт деп айтышты мага. Мен айттым, сотко бергиле, соттошкула дедим. Асел Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары. Алматы шаарындагы башаламандыкта кармалган кыргызстандык Викрам Рузахунов менен Чолпонбек Сыдыковдун кыйноого кабылышы боюнча Казакстандын кылмыш жаза кодексин 146 беренесинин 2 бөлүгү боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Кыргызстандын акыйкатчы аппаратынын жетекчиси Асхат Азарбеков билдирди. Муну менен катар ал Ысык көл облусуна караштуу Түп районундагы Каркыра жайлоосунан Казакстандын чек арачылары кармап кеткен Сыймык Өмүрбек уулу март айынын башында Кыргызстанга өткөрүлүп берилерин маалымдады. Теманы кабарчы узгантат. Ысык көл облусуна караштуу Түп районундагы Каркыра жайлоосунан Казакстандын чек арачылары кармап кеткен Сыймык Өмүрбек уулу март айынын башында Кыргызстанга өткөрүлүп берилет. Бул тууралуу акыйкатчы аппаратынын жетекчиси Асхат Азарбеков Казакстанга болгон сапарынын жыйынтыгы тууралуу маалымат берип жатып билдирди. Сыймык деген кегетиден Түптөн ушу незаконное пересечение границ деп ошо чек араны мыйзамсыз өткөн, жанында курал жарак бар деген кине менен кармалган. Ал боюнча дагы ошо тийишелүү сүйлөшүүлөр болуп, жакын арада ошо баягы штраф, айып пул төлөп туруп, анан Казакстандан чыгаруу маселесин сүйлөштүк. Бул жакын арада чыгарылат. Муну менен катар коңшу өлкөдөгү башаламандык учурунда кармалган Викрам Рузахунов жана Чолпонбек Сыдыковдун кыйноого кабылышы боюнча кылмыш иши козголгондугун кабарлады. Иш адилеттүү, акыйкат каралат деп кошуна мамлекеттин тиешелүү мекемелери кепилдик беришкендигин кошумчалады. Рузахунов менен Сыдыковдун иштери козголуп, ошол жерде кыйноолор боюнча 146 берененин 2 бөлүкчөсү менен Казакстан Республикасынын кылмыш жаза кодексинин негизинде иш козголуп, иш адилеттүү, акыйкат каралат деген кепилдигин беришти. Кыйноолорду алдын алуу улуттук борборунун директору Бакыт Рыспеков Казакстан, Кыргызстан сыяктуу эле Бириккен Улуттар уюмунун кыйноолорго каршы конвенциясын ратификация кылган. Казак тараптан ушул эл аралык милдеттенме бузулгандыгын белгилейт. Бул жерден Казак Республикасы тарабынан күч органдарынан бир нерсени өзгөчө белгилей кетейин. Биз айткан сөздөрдү, биздин жарандар кыйноого алынган фактыларды келтиргенде,
алар кескин түрдө жок деп айта алышкан жок. Кандайдыр деңгээлде моюнга алып ооба деп отурушту да. Эске салсак, Викрам Мурзакунов Казакстанда башаламандыкка катышы бар деп кармалган. УКМК төрагасы коңшулар окуяларды иликтөө жаатында риториканы өзгөртүшү керек деген талап койгон. Я еще раз говорю, как спецслужбы нашей страны соответственно заявляют, что он не могут быть привлечен как террорист. Да, он может быть каким-то образом оказался в то время не на том месте и был задержан. Это другое. Надо обстоятельства выяснить. Көп өтпөй коңшу өлкөдө кармалган музыкант Кыргызстанга жеткирилген. Алтынбек Бектуров, Карыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары. Орусиянын Мытиши шаарындагы мектепте 2 окуучунун ортосунда чыр чыгып, бири экинчисин бычак менен жарадар кылган. Жараат алган өспүрүм Кыргызстандын жараны экенин Москвадагы элчиликтен кабарлашты. Маалыматка караганда ал 14 жашта. Өспүрүмдүн апасынын айтымында анын өмүрүнө коркунуч жок. Учурда Москва облусунун укук коргоо органдары тергөө иштерин жүргүзүүдө. Бул маселе элчиликтен көзөмөлдө. Орусияда азыркы тапта расмий эсеп боюнча 600 миңден ашуун кыргызстандык эмгек мигранттар бар. Бейрасмий эсепте 1 миллиондон ашуун экени айтылып келет. 2022 жылдын 11 февралында Кыргыз тараптын демилгеси менен Кыргызстандын АКШдагы элчиси Бакыт Аманбаев америкалык 20дан ашуун ири компаниялардын жана расмий бийлик өкүлдөрүнүн катышуусунда онлайн форматта жолугушуу өткөрдү. Бул тууралуу элчиликтин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык жолугушууда АКШ менен Кыргыз Республикасынын ортосундагы соода-экономикалык кызматташтыкты жандандыруу жана келечекте карапайым элге пайдасы тие турган конкреттүү долбоорлорду ишке ашыруу боюнча пикир алмашуу болду. Барлашуунун жүрүшүндө элчи Аманбаев өлкөбүздөгү инвестициялык мүмкүнчүлүктөрү жана Кыргыз бийлигинин өлкө экономикасын жандандырууда артыкчылык берген тармактар тууралуу конкреттүү фактылар менен кеңири маалымат берилди. Мындан тышкары иш-чара жүрүшүндө анын катышуучулары Кыргыз Республикасы эле эмес, жалпы Борбор Азия аймагында бизнес жүргүзүүдөгү көйгөйлүү маселелерди көтөрүшүп, өз сунуштарын айтышты. Сүйлөшүүнүн жыйынтыгында үстүздөгү жылы америкалык компаниялардын жана АКШнын каржы институттарынын өкүлдөрүнүн катышуусунда Кыргыз-америкалык бизнес форумун өткөрүү боюнча макулдашылды. Акыркы 2 айда Бишкек мэриясына караштуу тазалык муниципалдык ишканасынын 3 кызматкери жол кырсыгынан каза болду. Буга байланыштуу учурда кырсыктардын алдын алуу боюнча аракеттер көрүлүүдө. Ал эми Жалал Абад шаардык тазалык кызматкерлеринин коопсуздугу сакталганбы, кийинки сюжетте. 70 жаштагы Жумакан Абдрахманованын жумушу эртең менен 5те башталат. Жалал Абад шаардык тазалык ишканасында 3 жылдан бери эмгектенип келет. Шаардын тазалыгы үчүн салым кошуп жатканына кубанган эне кооптулук жаралган учурларда көп экендигин айтат. Көпчүлүк учурда унаалар жүргөн жолдорду тазалагандыктан катуу ылдамдыкта жүргөн унаалар көп экендигин айтат. 4-те келип иш баштайбыз. Ошо маалда биз келген маалда ар бирибиздин участкабыз бар. Ар ким өз участкасын шыпырып тазалайт. Ошондо ал техника машина шопчулар келет, ал жаш балдар ойногону келип алып кый деп тегеретип, астыбыздан бери уруп кете, баары бир аларга. Катып айдап келишет, катып айдап кетишет, кээде коркобуз. Ушундай эми шопчулар техниканы неме караганда караса, ошо тазалык иштеген адамдарды бирдеке болуп кетпесин деп биз ошону карайт элек да. Көбүнчө шопчулардан коркобуз. Кызматкерлерге эртең менен жумуш алдында жол боюнда иштегендерге коопсуздукту сактоо боюнча эрежелер айтылаары билдирилди. Жолдун четиндеги тиги таштандыларды алып аткан учурда же иштеп аткан маалда ал тиги спец одеждалардан да тышкары ошо бир экипаж деп коебуз. Мисалы үчүн бир машинанын ичинде 3-4 иштешет, водительди кошкондо. Алар жөн отурбастан экөө эки чекеде келаткан машинага ишара берип кишилер иштеп атат, акырын айдагыла деген сыяктуу ошо колдорун жаңсап, мына ушундай бириндай жардамдарын бири-бирине көрсөтүшөт. Тазалык кызматкерлери жол жээгинде иштеп жаткан учурда унаалардын жарыктарына чагылуучу атайын формаларды кийип чыгышат. Кызматкерлердин коопсуздугу үчүн атайын шарттар да түзүлгөн. Тилекке каршы ушундай учурлар кездешет экен. Анан биз баягы күндө эртең менен ишке кетип атканда бизде баягы техникалык коопсуздук боюнча адисибиз ушул автожолдо шыпыргандарда, башка жумуштар жасаганда кандай өзүн алып жүрүш керек, эмне кылыш керек, ошонун баарын түшүндүрүп күндө эртең менен айтып берет. Андан сырткары ушул биз баягы атайын немелерге, рабочий формаларга баягы светоотражающий немелер тиктирип,
ошол жактарын баягы жазгысы болобу, кышкысы болобу кийимдерге тиктирип, ошол буйртма бергенде, заказ бергенибизде ошолордун эске алып, ошону тиктирип неме кылтабыз. Бишкек мэриясына караштуу тазалык муниципалдык ишканасынын 3 кызматкери жол кырсыгынан каза болду. 2021 жылдын 12 декабрь эртеминен саат 6:45 шамасында жолдогу тазалык ишканасынын кызматкерин сүзүп кетип, ал мерт кеткен. Ушул эле жылдын 18 декабрга караган түнү мас айдоочу тазалыктын кызматкерин сүзүп, жабырлануучу алган жаракатынан улам каза болгон. 2022 жылдын 4 январ күнү эртең мененки саат 8:15 шамасында Шабдан Батыр көчөсүн шыпырып жүргөн 1987 жылы туулган кызматкерди сүзүп, ал жеринде мерт кеткен. Айбек Исабеков, Самилбек Тойчубаев, регион. Өзбекстанда ооруканадагы жарылуудан 56 жаштагы кыргызстандык аял каза болгонун 14 февралда Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги билдирди. Мекеменин басма-сөз кызматынын маалыматына караганда, окуя 11 февралда Анжиан облусунун Шахриган районундагы Зетерия жеке дарылоо-дарт аныктоо борборунда болгон газ аба аралашмасы жарылган. Өзбекстандын жазык кодексинин эмгекти коргоо эрежелеринин бузулушу боюнча 257-беренесинин негизинде иш козголуп, иликтөө жүрүп жатат. Маалыматка ылайык кырсыктан жабыркагандардын саны бүгүнкү күндө 11ге жетти. Клиникалык тез жардам ооруканасына кайрадан жаңы жетекчи дайындалды. Жетекчинин милдетин аткаруучу Памир Муратов бүгүн 14 февралда жамаатка тааныштырылды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинен билдиришти. Жаңы жетекчини мурдагы травматология жана ортопедия илимий борборунун директору Сабырбек Жумабеков өзү жамаатка тааныштырды. 4 февралда Алымкадыр Бишеналиев травматология жана ортопедия илимий борборунун директору Сабырбек Жумабековду кызматтан бошоткон. Борбор жоюлуп, ордуна клиникалык тез жардам ооруканасы иштей баштарын билдирген. Башкы дарыгер болуп Дамир Дүйшөнов дайындалган. Сабырбек Жумабеков президент Садыр Жапаров айтмайынча кызматынан кетпей турганын билдирип, министрдин бул чечимин сындап келаткан. Оорукананын айланасындагы окуяларды иликтөө боюнча атайын комиссия иштеп жатат. Травматология жана ортопедия илимий борбору клиникалык тез жардам ооруканасы болуп өзгөртүлгөндөн кийин директорлук кызмат жоюлган. Оорукананы башкы дарыгер жетектейт. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 70-беренесинин 1-бөлүгүнүн 4-пунктуна ылайык Купешев Болотбек Тушекович Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри ээлеген кызматынан бошотулду. Республикалык сынактын финалына Жалалабаттан 10-чу команда тандалып алынды. Бул сынакка облус аймагынан 36 команда катышып, билим деңгээлин сынашты. Алдыңкы ондукка илинген командалар 26 февралда боло турган финалдык оюнга катышмакчы. Финалдык турдун баш байгесине автоунаа коюлуп, акчалар, сыйлыктар жана башка бийликтер каралган. Кененирээк кабарчыбыз сөз кылат. Баш байгеге коюлган автоунааны утуп алууга дагы бир кадам калды. Жалал-Абад шаарында республикалык интеллектуалдык оюндун финалына тандоосунага өтүп, алдыңкы 10 команда финалга жолдомо алышты. Биринчи бөлүктүн биринчи суроосун окуйбуз. Сынакка облус аймагынан келген 36 команда катышты. Ага мектеп окуучуларынан тарта түрдүү кесип ээлери ат салышып, катышуучулардын жаш курагы чектелген жок. Бизде мугалимдер да бар, студенттер да бар. Негизинен Карадария айылынан келген оюнчулар учурда ойноп жатышат. Оюн аябай сонун, команданын маанайы өтө сонун, оюнга активдүү катышып жатышат. Аталган сынакты өткөрүүнүн негизги максаты жаштарды билим алууга үндөө, ошондой эле руханий интеллектуалдык потенциалын арттыруу болуп саналат. Суроолордун багыты логикалык жана бир аз бөлүгү мындай информациялык суроолор, маалыматтык суроолор. Бул маалыматтык суроолор ар жерде кездешет экен. Мындайча айтканда изденүү үчүн бир атайын бекитилген бир булакты издөөнүн кереги жок. Элдин көзүнө көрүнгөн интернет булактарында, мектеп
убагында окулган маалыматтар. Жалал-Абад интеллектуалдык клубу уюштуруп жаткан республикалык билим таймашы буга чейин Ош жана Бишкек шаарында болуп, 10дон команда тандалган. Алдыда финалдык мелдеш Жалал-Абад шаарында болуп, анда 30 команда билим деңгээлин сынашмакчы. Баш байгеге автоунаа коюлуп, акчалай сыйлыктар жана башка белектер каралган. 10 командасын тандап алып, финалдык турга, финалдык турда 26 февраль Жалал-Абад ресторанында болот. Анан ал жерден 30 команда ойношот. 30 команда байге фонду машина, автоунаа, анан акчалай сыйлыктар, китептер берилет. Сынактын демөөрчүлөрү жаштардын билим алуусуна өбөлгө түзүп, бул келечек муундарга инвестиция жасоо деп эсептешет жана өзгөрүүнү өзүңдөн башта сынагын өткөрүүгө жакындан каржылык көмөк көрсөтүлүп келишет. Акыркы 30 жылдын негизинде элдер китеп окубай койду. Китепке мындай жакын болбой калдык да. Көбүрөөк биз иштесең тиштесиң деген сөз менен болуп калды да. Ошону биз андай эмес. Окуп билим алсаң, көбүрөөк пайда табасың, көбүрөөк акча иштесе болот. Анан билимдүү адамдын жолу любой жерде ачык болот да. Ошону домурчул болуш себеби деле ушул. Өзгөрүүнү өзүңдөн башта аттуу долбоордун алкагында мындан башка ките окуу сынактары уюштурулууда. Жалал-Абад интеллектуалдык клубу тарабынан уюштурулган билим таймаштары облус аймагында кулачын кенен жаюуда. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, регион. 13 февральда Казакстандын Алматы шаарында республика аянтында январь окуяларында каза болгондорду эскерүү жана кыйноого каршы митинг өттү. Кандуу Калабанын 40-күнүндөгү митинг бийликтин туюларына карабай уюштурулду. 2 апта мурун Алматы бийлиги активисттерге аза күтүү митингин өткөрүүгө уруксат бербей койгон. Ошого карабай 13 февральда түшкөн мал аянтка жарандар чогулушту. Активисттер Кандуу Калабада каза тапкандардын, жарат алгандардын жана кармалып тергөө абагында кыйноого кабылгандардын тизмесин алып келишти. Мындан көп өтпөй митинг өтүп жаткан аймакта интернет өчкөн. Казак бийлиги маалыматтын тарап кетишин алдын алуу максатында ушундай ыкманы колдонуп келет. Акциянын катышуучулары аянттын тегерегинде полиция кызматкерлеринин машинелери, атайын техника топтолуп калганын байкашкан. Акциянын катышуучулары кыйноого жол жок, фашизмди токтот, көз карандысыз иликтөөнү талап кылабыз, эл террорист эмес деген жазууларды көтөрүп чыгышты. Январдагы башталмандык кан төгүү менен коштолуп, расмий маалыматтарда 227 киши каза тапкан айтылып жүрөт. Бирок укук бузуучулар каза болгондор мындан көп экенин билдирип келет. Кытайдын баш каласында өтүп жаткан кышкы олимпиаданын тумары болгон оюнчуктарды жасалмалап жасап саткан үчүн Кытай жараны 1 жылга эркинен ажыратылды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык бул Пекинде өтүп жаткан кышкы олимпиаданын тумары болгон Бин Дунь пандасынын жана Сюэ Жунжун кол чырагынын сүрөтүнө автордук укукту бузуу боюнча биринчи кылмыш иши. Ага ылайык окуя боюнча акчам тергөө иштери жүрүп, кылмышка шектүү катары Жень аттуу жаран кармалды. Ал 1 жылга эркинен ажыратылды. 40 000 юань айыпка жыгылды. Себеби ар өлкөдөн келген адамдар олимпиададан сувенир алуу үчүн узун кезекке турушат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, күндөмү маалыматтык программабызды социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ошондой эле Одноклассники социалдык баракчасынан да көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү чыгарылышты мына ушул жаңылыктар толуктады. Кийинки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар.